Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Кутмандуу күнүңөр менен. Сабакты баштоодон мурун маанайыбызды көтөрүп алуу үчүн баарыбыз биргеликте бийлеп алалы. Азаматсыңар балдар, баарыңар бийледиңер деп ишенемин. Анда эмесе мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адам космосто. Балдар, бүгүнкү сабакта силер жаңы тема тууралуу маалымат алып, космос жана адам менен космостун байланышын билесиңер. Жаңы теманы окуп түшүнүү менен бирге аң сезимиңерди, дүйнө таанымыңарды, ой жүгүртүүңөрдү, эске сактооңорду өнүктүрө аласыңар жана ошондой эле билимдүү болууга, жакшы окууга багыт аласыңар деп ишенемин. Балдар, сабакты баштоодон мурун мен силерге суроо бере кетейин. Космос деген эмне? Космос деген сөз грек тилинен алынган. Кыргыз тилине которгондо бүтүндөй аалам деген маанини билдирет. Эгерде силер дагы ушундай жооп берген болсоңор, анда силер азаматсыңар. Адам менен космостун кандай байланышы бар деп ойлойсуңар? Балдар, бул суроого биз бүгүнкү жаңы темадан жооп таба алабыз. Адам космосто. Биздин мезгилде космоско учуу демейдегидей көрүнүш болуп калды. Бир кезде бул сыйкыр сыяктуу сезилчү. Жердин эң биринчи жасалма жандоочусу космоско 1957-жылдын 4-октябрында учурулган. Андан бери жасалма жандоочулар адамзаттын көп иштеринде көмөкчү болуп келди. Алар аба ырайын аныктайт, телевизиондук жана телефон байланыштарын жүргүзөт. Булардан башка жердеги көп маселелерди чечүүгө жардамдашат. Адам менен космостун кандай байланышы бар экен, балдар? Демек, космостун адамдарга тийгизген таасири бар бекен? Албетте, туура айтасыңар. Адамдар жасалма жандоочулардын жардамы менен ошол космос аркылуу аба ырайын аныктайт, телевизиондук жана телефон байланыштарын жүргүзөт. Мисалы, балдар, азыр баарыңар билгендей эле адамдар бири-бири менен телефондор менен сүйлөшөт жана ошондой эле телевизорлорду көрүшөт. Демек, ошол телефондордун телевизиондук байланыштарды космос аркылуу жүргүзүп аныкташат, балдар. Космоско адам учканга чейин окумуштуулар космостук белгисиздиктерге ар түрдүү жаныбарларды учурган. Эң алгачкы чычкан космонавт космосто 1 сутка жүргөн. Андан кийин иттерди учурушкан. Иттерден эң биринчи Лайка учкан. Лайкадан кийин космоско Стрелка менен Белка, Чернушка менен Звездочка, Пчелка менен Мушка учурулган. Алардын бардыгы жерге аман-эсен кайтып келишкен. Балдар, бул сүрөттү көрүп турганыңардай Белка жана Стрелка ошондой эле иттердин космикалык отряды экен, балдар. Ошондон кийин окумуштуулар космосто тирүү жан жашоого мүмкүн экендигин белгилешти. Космоско жол ачылды. 1961-жылдын 12-апрелинде бортуна адамды салган эң биринчи космостук корабль учурулду. Кораблдын командири Советтер Союзунун жараны учкуч космонавт Юрий Алексеевич Гагарин болчу. Ал жерди бир айланып чыккан. Демек, балдар, көрдүңөрбү, космоско эң алгачкы учкан учкуч космонавт Юрий Алексеевич Гагарин болгон. Ошентип, жерден космоско учуу мезгили башталды. Юрий Гагаринден кийин 2 жыл өтүп, космоско биринчи космонавт аял Валентина Терешкова учту. 1965-жылдын мартында адам алгачкы жолу ачык космоско чыкты. Ал Алексей Архипович Леонов эле. Демек, балдар, бул жерде дагы көңүл бура турган нерсе, адамдардан жана ошондой эле анын ичинен аялдардан эң биринчи учкан космонавт бул Валентина Терешкова болгон.
Жана ошондой эле эң алгачкы ачык космоско учкан космонавт Леонов Архипович Алексей деген адам болгон балдар. Космонавт Леоновдун ачык космоско чыгуу сүрөтүнүн репродукциясын карагыла балдар. Андагы адамдын костюмуна көңүл бургула. Космонавттар эмне үчүн ачык космоско чыга тургандыгын ойлонгула. Космосто бардык нерселер салмаксыз абалда болушат. Ачык космоско чыкканда астронавттар скафандр деп аталган атайын костюмдарды кийишет. Космосто биздин мекендешибиз Салижан Шарипов да болуп келген. Ал эл аралык экипаждын курамында эмгектенген. Кыргызстандын эң алгачкы космонавту болгондуктан Салижан Шарипов Кыргыз Республикасынын баатыры деген ардактуу наамга татыктуу болгон. Демек балдар, көрдүңөрбү, кыргыздардын эң алгачкы космонавту бул Салижан Шарипов. Азыркы кезде эл аралык космикалык станцияда ар кандай өлкөлөрдүн космонавттары эмгектенет. Жүк ташуучу корабльдер орбиталдык станцияга азыктарды, суу, күйүүчү майларды жана башка керектүүлөрдү жеткирип турат. Космонавттар изилдөөлөрдү жүргүзүп, жерди жана космосту изилдешет. Азыр космикалык туристтердин учуулары башталды. Демек балдар, азыркы кезде эл аралык космикалык станцияда ар кандай өлкөлөрдүн космонавттары эмгектенет. Космонавттар изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Алар жерди жана космосту изилдешет. Балдар, биз мекенди таануу китебибиз боюнча маалымат алдык. Китептеги жаңы тема менен тааныштык балдар. Анда эмесе силерге кошумча маалымат катары мен Айбилим сайтынан дагы маалыматтарды алдым. Анда эмесе кошумча маалыматтарды да бере кетейин. Байыркы заманда эле адамдар жылдыздарга жетүүнү каалашкан. Окумуштуулар телескопту ойлоп таап, жылдыздар менен планеталарды карашкан. Асмандагы ай жылдызга байкоо жүргүзгөн адамдарды астрономдор деп аташкан. Жерде туруп алып, астрономдор ааламдын мыйзамдарын түшүнүшкөн. Жылдыздар менен планеталарды ачып, кометалардын кыймылын эсепке алышкан. Адам асманга уча турган аппараттарды ойлоп тапты. 20-кылымда окумуштуулар бийик космоско чейин жеткен ракеталарды жасашкан. Демек балдар, көрдүңөрбү? Демек окумуштуулар ракеталарды жасашкан. Жана ал ракеталарды кантип учурган, мен силерге азыр видео коюп беремин. Полет продолжительностью чуть менее 9 минут начинается точно в назначенное время. Отрывается от стартового стола, отделение системы аварийного спасения и второй ступени произойдет всего через 2 минуты после запуска летать над Карагандинской областью. Балдар, видео жактыбы силерге? Азаматсыңар балдар. Космонавттар дал ушул космос корабльдери аркылуу космоско учушкан балдар. Азыркы учурда миңдеген жасалма спутниктер аба ырайына, жер планетасынын абалына байкоо жүргүзүп, телеберүүлөрдүн сигналдарын жана мобилдик байланыштарды камсыз кылат. Багыттоочу спутниктер учактар менен кемелердин жүрүшүнө багыт беришет. Учкучу жок космос кемелери коңшу планеталарга учуп барышат. Атайын приборлор космостун жаңы сырларын ачууда. Демек балдар, көрдүңөрбү, бүгүнкү күндө космостун адамзатына тийгизген таасирин.
Демек, космостон биз ар кандай пайдалуу нерселерди алсак болот. Мисалы, аба ырайын билүүгө жана ошондой эле ар кандай телефондун, телевизорлордун сигналдарын, байланыштарды камсыз кылууга жана ошондой эле спутник менен ушул кемелердин жүрүшүнө дагы багыт берсек болот экен, балдар. Балдар, анда эмесе биз бүгүнкү жаңы тема боюнча түшүнүк алып, кошумча маалыматтарды дагы билдик. Анда эмесе биз кезекти эс алууга берели, балдар. Анда эмесе баарыбыз эс алуу үчүн ушул ырды чогуу ырдайбыз. Бактара көлдө бүрүн ачкан, ал мөрүк апа гүлүн чачкан. Сагындым жеп арайыл кечин, кызарыбысы күндүн баткан. Чымчыктарым соло чырылдашкан, агарып таң чыгыш жактан. Сагындым айылап ак таңын, күн нурун жерге жылуу чачкан. Ташкыны дайралардын, күкүктүн сайраганы, кызгалда тала түстө кызарып жайнаганы. Кар кетип сулар ташып аккан, чөп чыгып күндүн нурун чачкан. Сагындым жашыл көктөм жазын, кызарып того күндүн баткан. Бактара көлдө бүрүн ачкан, ал мөрүк апа гүлүн чачкан. Сагындым жеп арайыл кечин, кызарыбысы күндүн баткан. Ташкыны дайралардын, күкүктүн сайраганы, кызгалда тала түстө кызарып жайнаганы. Ташкыны дайралардын, күкүктүн сайраганы, кызгалда тала түстө кызарып жайнаганы. Ташкыны дайралардын, күкүктүн сайраганы, кызгалда тала түстө кызарып жайнаганы. Азаматсыңар, балдар. Силер бул ыр менен кошо ырдадыңар деп ишенемин. Анда эмесе сабагыбызды уланталы, балдар. Алган маалыматтарыбызды бышыктайбыз. Сабагыбызды бышыктоо максатында кластер түзүп алалы. Адам космосто. 1957 жылы жасалма спутник космоско учурулган. Балдар, калган суроолорго жооп берип, өзүңөр кластерди түзөсүңөр. Биринчи учкуч космонавт ким болгон? Кыргыздардын биринчи космонавту ким болгон? Космонавттар эмнелерди изилдешет? Космоско адам учканга чейин кайсы жаныбарлар учкан? Ачык космоско чыккан алгачкы космонавт ким болгон? Эң алгачкы аял космонавт ким болгон? Демек, балдар, бул суроолорго жооп берип, кластерди түзгөн болсоңор, анда силер азаматсыңар. Балдар, бизге калтырылган сөздөр берилген экен. Анда эмесе түшүп калган сөздөрдү ордуна коелу. Жердин эң биринчи жасалма жандоочусу космоско качан учурулган? Андан бери жасалма жандоочулар адамзаттын көп иштеринде көмөкчү болуп келди. Алар эмнени аныктайт жана кандай байланыштарды жүргүзөт? Булардан башка дагы кандай маселелерди чечүүгө жардамдашат?
Демек балдар, бул суроолорго өзүңөр китепти окуп, жоопторун таап, түшүп калган сөздөрдү ордуна коесуңар. Эгерде ордуна койгон болсоңор, анда силер азаматсыңар. Баракелде. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Анда эмесе эстеп калгыла. 1961-жылдын 12-апрелинде бортуна адам түшкөн биринчи космикалык корабль орбитага чыккан. Биринчи учкуч космонавт Юрий Гагарин. Кыргыздардын биринчи космонавты Салижан Шарипов. Үйгө тапшырма. Сабактан алган билимиңерди жана кошумча маалымат булактарын пайдаланып, айга саякат аттуу аңгеме жазуу. Кошумча маалыматтарды балдар Ай билим сайтынан жана Керемет көч мультфильминен жана ошондой эле Маша Медведь мультфильмдеринен көрүп пайдалансаңар болот. Кымбаттуу окуучулар, силер биздин келечегибизсиңер. Андыктан жакшы окууга, билимдүү болууга аракет кылгыла. Билимдүү болсоңор, ар кандай бийиктиктерди, ар кандай ийгиликтерди багындыра аласыңар. Жана балдар, силер билимдүү болуп, өз өлкөңөрдү өнүктүрүүгө салым кошосуңар деп мен силерге ишенемин. Балдар, анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына кайталы. Бүгүнкү сабакта силер жаңы тема тууралуу маалымат алдыңар, космос жана адам менен космостун байланышын билдиңер. Жаңы теманы окуп түшүнүү менен бирге класстер түздүңөр, калтырылган сөздөрдү таап, ордуна койдуңар. Билимдүү болуу менен бирге ийгиликтерди, ар кандай бийиктиктерди багынтуу мүмкүн экендигин дагы түшүндүңөр балдар. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына ийгиликтүү жеттик деп эсептеймин. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла балдар.